Кыргызстанда финансылык аудиторлордун жана бухгалтерлердин саны эң көп делген мугалимдер менен дарыгерлерден кийинки орунда. Дал ушул маанилүү кесипти аркалагандар жеке өзү үчүн гана эмес, бүтүндөй бир мекеме же компания үчүн иштеп, бардык эсеп-кысаптык иштер менен алектенет. Бүгүн каржы базарын көзөмөлдөө мамлекеттик кызматында бухгалтер жана аудиторлордун күнүнө арналган иш-чара өтүп, анда аталган тармактын азыркы абалы, кадрларды даярдоо маселеси боюнча баяндама жасалды. Ошондой эле өлкөдө бухгалтердик эсеп жана аудиттин өнүгүшүнө салым кошкон мыкты кызматкерлер сыйланды. Иш-чарада белгиленгендей, кылган кызматы анча байкалбаган бухгалтерлердин жана аудиторлордун иши ушул тапта эл аралык стандарттарга төп келет. Евразия экономикалық брендтин алкагында 5 мамлекеттин бухгалтерский учет аудиттери боюнча тармагында мындай бирдиктүү рынок болот да. 25-жылы жалпы рынок финансовый рынок 1 болсо, 22-жылга биз уже жалпы мына бухучет аудит боюнча 1 рынок болот. Бул эмнени билдирет? Бул деген биздин аудит компаниялар же аудитлер ушу 5 мамлекетке чыгып текшерилет. Бүгүнкү күндө мисалы өз мамлекетибиз болсо, кийинки жылдан баштап Россия, Казакстан, Беларусь, Арменияга барып текшерилет да. Ошого биз даярдык кылып атабыз, бардык мыйзамдарды даярдадык.